Урматтуу мусулман бир тууган, 3 осуят бар. Бул 3 осуят менен мурунку салих адамдар, мурунку аиммалар бири-бирине насаат айтып, бири-бирине осуят кылыш. Жада калса алар эгерде бири-бирине кат жазып, бири-бири менен кат алыша турган болсо дагы, ушул 3 осуятты жазышчу. Бул 3 осуят, урматтуу мусулман бир тууган, кыскача болгону менен мааниси алымдар айткандай ушунчалык терең. Алымдар айтат, эгерде инсан ушул 3 осуятты жүрөгүнүн тактайчасына чегип жазып алып, ар бир көз ирмеминде, ар бир дем алган сайын айтып жүргөн болсо дагы аздык кылат дешет. Аллаху акбар. Ушунчалык деңгээлде. Айтышат, ал 3 осуяттын биринчиси, сүйүктүү мусулман бир тууган, Мен аслаха сариратаху аслахаллаху аланията. Кимде ким ички дүйнөсүн оңдой турган болсо, жүрөгүн, ички дүйнөсүн оңдой турган болсо, Аллах анын сырткы дүйнөсүн оңдойт. Анын сырткы көрүнүшүн оңдойт. Демек, эң биринчи осуят жүрөктүн оңолуусуна аракеттенүү. Жүрөктү тазартуу, жүрөктү ыйманга алып келүү, жүрөктү сүннөткө алып келүү, жүрөктү тазартуу. Кимде ким жүрөгүн оңой турган болсо, ички дүйнөсүн оңдой турган болсо, эмне деп атат? Анын сырткы дүйнөсүн Аллах Таала оңдойт. Бул биринчи осуят. Мааниси өтө терең. Экинчиси, урматтуу мусулман бир тууган, وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. Кимде ким өзү менен Раббисинин ортосундагы мамилени оңдой турган болсо, Раббиси менен, жаратуучусу менен болгон мамилени оңдой турган болсо, Аллах ал пендесинин адамдар менен болгон мамилесин оңдоп койт. Көрдүңүзбү? Биз ошол адамдардын жаратуучусу болгон Аллах менен мамилебизди түзөй турган болсок, мамилебизди бекемдеп оңдой турган болсок, Аллах биздин адамдар менен болгон мамилебизди оңдоп коет, урматтуу мусулман бир тууган. Бул экинчи осуят. Үчүнчүсү, сүйүктүү мусулман бир тууган, وَمَنِ اهْتَمَّ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَا. Кимде ким акырет жашоосу үчүн, тиги дүйнөсү үчүн кам чегип аракеттене турган болсо, Аллах анын бул дүйнөдөгү көйгөйлөрүнө, бул дүйнөлүк маселелерине өзү жетиштүү болот. Акырети үчүн аракет кылган пендеси үчүн, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва тааля ал пендесинин бул дүйнөдөгү жашоосун чечип коет. Бул дүйнөдөгү маселелерин чечип коет. Анткени ал Раббисинин түбөлүктүү даярдап койгон жашоосу үчүн аракеттенип атат. Аллах үчүн эмне кам чегип, Аллах үчүн аракеттенип атат. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган, бул 3 осуят чындыгында алымдар айтканда, эгерде биз жүрөгүбүзгө түйүп алып, ошол алымдар айткандай, сөзүбүздүн башында айтканыбыздай, жүрөгүбүздүн тактайчасына чегип жазып алып, ар бир дем алып аткан сайын, ар бир дем алган сайын кайталай турган болсок дагы аздык кылат. Анткени өтө мааниси терең болгон 3 осуят. Караңыз, дагы бир жыйынтыктап айтып коебуз. Кимде ким ички дүйнөсүн оңдой турган болсо, Аллах анын сырткы дүйнөсүн оңдойт. Жана ошондой эле кимде ким Аллах менен болгон мамилесин түзөй турган болсо, Аллах ал пендесинин адамдар менен болгон мамилесин түздөп коет. Үчүнчүсү, кимде ким акырет жашоосу үчүн кам чегип аракеттене турган болсо, Аллах анын бул дүйнөдөгү маселелерин, дүйнөлүк маселелерине өзү жетиштүү болот.